Qadırlуу keч, qadırman kalkım. Бүгүн дагы сиздерге бир шиңгил чечендик өнөрдөн таштамакчымын. Күндөрдүн бир күндө бир жигит жол жүрүп келатып, бир боз үйгө кез болот экен. Ага кирип учурашып, алиге алышкандан кийин, астынан утурлай тосуп чыккан келинчектен: келинчек, мына куржунумду кая килсем болот?" деп сурайт экен. Жигиттин көпкөлөң экенин байкаган келин: "Бул 80 баштуу үйдүн ичинде куржунуңуз илине турган керегенин башы табылбаса, мойнуңуз килип алыңыз" дейт экен. Мындай чукугандай сөз тапкан келиндин сөзүнө сынган жигит унча албай отуруп калат. Ал болот, бул болот, тамак жешет, улуу кечүү чоң маек курушат. Эртең менен чыгып аткан кезде баягы жигиттин атына үйдүн ээсинин дөөтү куйругунан алып жабышып калат. Ошо кезде кечээкинин кээри деп, мына эмес өчүмдү кошо ала кетейин деп, баягы дөөттү камчы менен төбөдөн арып бир берет. Дөөттү каңшылап калган кезде баягы келин чыга калып: "Кой маңгыт, ыйлаба, кээде агасы инисин ушинтип уруп койчу" деп дегенде эки жолу сөзгө сындырат. Манакей кыргыздын чукугандай сөз тапкычтыгы, чечендиги. Ойлобой сүйлөгөн 10 тобогон ооруга жолугат деген ушул. Кийинки кездешкенче саламатта туруңуздар.